Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Ушул азыр Жумгал жергесинде турабыз, Кызарты айылынын тушунда. Ошол жерде жолдун жээгинде ушул Саяк уруусунан чыккан, Саяктын Молдо Шакиринен чыккан куртка, ошол курткадан Молдо Шакирдин уулу курткадан Кудайберди Аккаба ыман дейбиз. Ошол ымандан чыккан рай астроном бар да. Бул Бухарада, Ташкентте, Самаркандта көп шаарларда окуп, илим алып келип, анан ушул Кызарты айылынын ушул үстүнө деп айтылат да, болжолду муну аксакалдар билет. Обсерватория курган дейт да. Анан ушул аксакалдардын айтышы боюнча ушул күмбөз ушу деп билебиз, себептен бул күмбөздө текчелер бар экен, китептер турчу дейт. Ушул рай атабыздын күмбөзү мына ушул деп билебиз да. Мына туугандар, азыр мына жердеги күмбөздүн астында турабыз. Бул кадимки рай астрономдун, ымандан чыккан рай астрономдун уулу Жамалак Баатыр да. Ушул Жамалак Баатырдын күмбөзү ушул жерде. Жамалак Баатыр ушул Саяк элине, жалпы эле Кыргызга эмгеге сиңирген чоң баатырлардын бири. Ушул рай уулу Жамалак Баатырдын күмбөзү мына ушул. Урматтуу туугандар, бул 3-чү күмбөз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кудай менде уулу Чомон Баатырдын күмбөзү. Эл ичинде Чомон Баатыр жөнүндө аңыз кеп бар. Бул рай уругунан чыгат, Саяктын Кудайберди курткасынан. Ошол Чомон Баатыр ошол кетип баратканда азулуу жырткычтар буга кол салган эмес экен да. Анан ошол Чомон Баатырдын күмбөзүнүн түбүнө дагы ушундай аңыз кеп бар. Мына жерде көрүп турбайсызбы? Кичине тешикте. Ушул жерге жаш балдарды көмүп турушкан деген аңыз кеп бар да. Анан бул Чомон Баатырдын күмбөзүнүн оң кол жагында, батыш жакта чоң коргон бар да. Азыркы каражы ошол коргон турат. Анан ушул жерге жол салынып атып, Кудай буйруса эми ушул жерди бузбай кетет деген үмүттөбүз. Себептен бул жерге тарыхый баалуулуктарга кирет деген мындай болгон тактачалар коюлуп тур бардык жергечи. Бул эстеликтер археологиялык баалуулуктарга жатат деген анан ушундай табличкалар орнотулуп тур да, такталар.